Келе сабак. Саламатсыңарбы? Кымбаттуу, сүйүктүү, билимге дилгир, аракетчил, жалпы 2 класстын окуучулары. Мен силер менен кайрадан экран аркылуу математика сабагында жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Билимсиз жалкоо дедирбей, билимден балдар качпагын, талыкпастан көп окуп, ата-энеңдин ишеничин актагын. Анда эмесе балдар, математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды камдап, ыңгайлуу жайгашып, сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабакта ийгилик каалайм. Келе сабак. Келгиле балдар, сабагыбызды ой жүгүртүүгө карата тапшырмалар менен баштайлы. Чоң жашикте 12 килограмм картошка, кичинекей кутуда 12 килограмм мык бар. Кайсынысы оор? Ооба, туура ойлондуңар. 12 килограмм барабар 12 килограмм. Демек, картошка менен мыктын салмагы барабар. Эми каптардын салмагын аныкта. Биринчи сүрөттө 10 килограмм жана 5 килограмм тараза ташы болгондо, тараза тең салмакты көрсөтүп турат. 10 кошулган 5 бул 15 килограмм. Демек, каптын салмагы 15 килограмм. Экинчи сүрөттө каптын салмагына 1 килограмм тараза ташын койгондо, тараза табактары тең салмакта болду. 10 кемитилген 1 бул 9 килограммга барабар. Демек, каптын салмагы 9 килограмм. Үчүнчү сүрөттө тараза таштары 10, 10 жана 5 килограмм. Демек, суммасы 25 килограмм. Ал эми каптын жанына 2 килограмм таш койгондо, тең салмактуу болду. Демек, 10 кошулган 10 кошулган 5 кемитилген 2 бул 23 килограмм. Демек, каптын салмагы 23 килограмм. Кийинки тапшырмада 2 орунду сандар менен амалдарды аткарып көрөлү. 75 менен 20-нын айырмасы 55. 60 менен 38-дин айырмасы 22. 37 менен 9-дун суммасы 46. 80-ден 7-ни кемитсек 73. 35-ке 27-ни кошсок 62. 54-кө 35-ти кошсок 89. 87-ден 61-ди кемитсек 26. Азаматсыңар балдар. Эми туюнтманын маанилерин кемүү тартибинде жайгаштыргыла. Эмне деген сөз пайда болду? Ооба, суюктук. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы суюктукту өлчөө, литр. Бүгүн сабакта суюктук жана аны өлчөөчү бирдик менен таанышасыңар. Суюктуктун көлөмүн аныктап, салыштырып, жыйынтык чыгарууга жана туура өлчөөгө үйрөнөсүңөр. Балдар, сүт азыктары кайсылар? Сүт азыктары сүт, айран. Дагы эмнелер бар? Бул суумай. Суусундуктар, ширелер, минерал суулары. Бул бензин. Ал эми бул сүрөттө эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба, улуттук суусундуктар. Максым, чалап, кымыз.
Булардын бардыгы ден соолукка пайдалуу. Жогоруда аталган суюктуктарды биз жашоо тиричилигибизде көп колдонобуз. Мындан сырткары дагы кандай суюктуктарды билесиңер? Ойлоңгула. Булар жогоруда аталган суюктук куюлуучу идиштер. Бул идиштердин жалпылыгы жана айырмачылыгы эмнеде? Азаматтар, туура байкадыңар. Алардын жалпылыгы бардыгына суюктук куюлат. Айырмачылыгы көлөмдөрү ар башка. Сүт, айран, шире куюлган идиштер кагаздан, бензин куйган идиш, чайнек жана казан темирден, суу куюлган идиштер желимден жана айнектен жасалган. Эми бул суюктук куюлуучу идиштердин көлөмдөрүнө көңүл бургула. Ооба, булардын көлөмү ар кандай. Демек, ар бир идиштин көлөмүнө жараша ар кандай өлчөмдөгү суюктук батат. Суюктуктарды кантип өлчөсөк болот? Бул кутудагы ширени бирдей айнек идиштерге бөлүп куйса, 5 айнек идиш шире болду. Ушундай эле эки кутуда канча айнек идиш шире бар? Ойлонобуз. Бир кутуда 5 айнек идиш шире болсо, эки кутуда 10 айнек идиш шире бар. Биз кутудагы ширени эмне менен өлчөдүк? Ооба, айнек идиштер менен өлчөдүк. Дайым эле бардык нерсени айнек идиш менен өлчөөгө болобу? Дагы кандай жол менен өлчөсөк болот? Ооба, литр менен өлчөйбүз. Чакага канча сүт батарын аныкта. 1 литрден болгон 5 баштыкча сүт куйганда чака толот. Демек, чаканын сыйымдуулугу 5 литр. Литр бул суюктуктун көлөмүнүн чен бирдиги. Л тамгасы менен белгилейбиз. Литр француздун литрон деген сөзүнөн алынган. 18-чи кылымдан бери колдонулат. Эми балдар, суюктукту өлчөөнүн чен бирдиги литрге карата тапшырмаларды аткаралы. Кайсынысы чоң жана канчага көп? Туура, челектин көлөмү чоң, ошондуктан көп суу батат. Челекте 50 литр, ал эми чакада 10 литр суу бар. Челектеги суу чакадагы сууга караганда канча литрге көп? Ооба, челектеги суунун өлчөмүнөн чакадагы суунун өлчөмүн кемитебиз. 50 литр кемитилген 10 литр бул 40 литрге барабар. Демек, челектеги суу чакадагы суудан 40 литрге көп. Кумурада 5 литр сүт, ал эми аквариумда 17 литр суу бар. Кайсынысы кичине жана канчага? Өз алдынча эсептегиле. Текшергиле. 17 литр кемитилген 5 литр бул 12 литрге барабар. Кумурадагы сүт аквариумдагы суудан 12 литрге аз. Демек, канчага көп жана канчага аз деген тапшырманы кемитүү амалын колдонуп аткардык. Кийинки салыштырууну диаграмма аркылуу аткарып көрөлү.
мектептин ашканасында окуучулар үчүн дүйшөмбү күнү 25 литр, шаршемби күнү 20 литр, жума күнү 30 литр айран берилди. Жуманын кайсы күнү көп жана кайсы күнү аз литр айран берилди. 25 чоң 20 литрден, 25 кичине 30 литрден. Диаграмманы карап, төмөнкүдөй жыйынтык чыгарсак болот. Жуманын шаршемби күнү эң аз, ал эми жума күнү эң көп литр айран берилген. Ашпоозчу тамак бышырыш үчүн 10 литр суу май керектейт. Ал канча литрлик идиштеги суу май сатып алышы керек? Келгиле, ашпоозчуга эсептегенге жардам бергиле. 5 литр кошулган 5 литр 10 литрге барабар. 2 литрдиктен 5 идиш алсак, ал 10 литрге барабар. 3 литрдиктен 3 жана 1 литрдик идиштен 1 алсак, бул 10 литрге барабар. 5, 3 жана 2 литрдиктерден алсак, бул 10 литрге барабар. Азаматсыңар, силер да ушундай ой жүгүрттүңөр деген ойдомун. Эми бул сандарды тапкыла. Бул туюнтмаларда эмнелер белгисиз. Биринчи туюнтмада экинчи кошулуучу белгисиз. Аны табыш үчүн суммадан биринчи кошулуучуну кемитебиз. 15 литрден 6 литрди кемитсек, 9 литр. Демек, экинчи кошулуучу 9 литр. Ал эми кийинки эки туюнтмада кемитүүчү белгисиз. Кемитүүчүнү табыш үчүн кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. 23 литр кемитилген, 12 литр бул 11 литрге барабар. Демек, кемитүүчү 11 литр. Кийинки туюнтманы ушул ыкма менен аткаргыла. Текшеребиз. Кемитүүчү 10 литр. Бул тапшырмада литрге карата берилген туюнтмаларды салыштыргыла. Салыштыруу кантип аткарылат? Салыштыруу үчүн берилген амалдарды аткарып, туюнтмалардын маанилерин салыштырабыз. 15 литр жана 4 литрдин айырмасы менен 12 литр жана 6 литрдин суммасын салыштырып көрөлү. 11 литр кичине 18 литрден. Кийинки туюнтмаларды өз алдынча салыштыргыла. Текшергиле. Эми балдар литр чоңдугуна карата маселе иштейли. Дептериңерди ачып, бүгүнкү күндү жазгыла. Жазуу эрежесин эстеп, ыңгайлуу отургула. Маселе чыгаруунун тартибин эстеп, колдонгонду унутпагыла. Анда маселени түшүнүп, окугула жана уккула. Апам эртең менен 24 литр, кечинде 8 литрге көп сүт саап алат. Апам бир күндө канча литр сүт саап алат? Ал эми 2 күндө канча литр сүт саап алат? Маселеде эмне белгилүү? Ооба, апам эртең менен 24 литр сүт саап алгандыгы. Маселеде эмнелер белгисиз? Ооба, кечинде жана 2 күндө канча литр сүт
саап алгандыгы белгисиз. Маселеде канча суроо берилди? Туура 2 суроо берилди. Анда суроону атайлы. Кечинде канча литр сүт алынат? Апам 1 күндө жана 2 күндө канча литр сүт саап алат? Анда маселени туюнтма түзүп чыгаргыла. Жообуңарды текшергиле. Алгач эмнени таап алабыз? Кечинде жана 1 күндө канча литр сүт саап алганын. Ал 24 менен 8-дин жана 24-түн суммасына барабар. Ал 56 литрге барабар. Жообу 1 күндө 56 литр сүт алат. 1 күндө 56 литр сүт алса, 2 күндө 112 литр сүт алат. Жообу 2 күндө 112 литр сүт алат. Балдар, литрге байланыштуу кызыктуу нерселерди билгиңер келеби? Төө бир ичкенде 100 литр суу ичип, 40 күн суу ичпей чыдайт. Адамдын организминде орточо 5 литр кан болот. Автомашина 1 литр бензин менен 12 километрге чейин жүрөт. Сабагыбызды бул тапшырмалар менен жыйынтыктайлы. Машинанын багында 30 литр бензин болгон. Шаарда айланып чыгууга 12 литр бензин. Ал эми сейил багына баруу үчүн 3 литр бензин сарпталды. Машинанын багында канча литр бензин калды? Кайсы туюнтма туура келет? Туура 30 литр кемитилген 12 менен 3-түн суммасы туюнтмасын аткаруу менен маселенин жообуна туура жооп ала алабыз. Эми ой жүгүртүүгө тапшырма аткарып көрөлү. Жоопту ирети менен жайгаштыр. Челектеги кымыздан 3 литрлик жана 5 литрлик идиштин жардамы менен кантип 1 литрлик кымызды алууга болот? Ойлонобуз. Биринчи, 3 литрлик идишке кымыз толтур. Экинчи, ошол толгон 3 литрлик идиштеги кымызды 5 литрлик идишке куюш керек. Үчүнчү, бош калган 3 литрлик идишке кайра кымыз толтуруп, 5 литрлик идишке куйсак, идиш толот. Жана 3 литрлик идиште 1 литр кымыз калат. Чайнек 2 литр. Электр чайнеги ошондой эле. Демек, ал дагы 2 литр. Ал эми самоорго 3 литрге көп суу батат. Демек, 3 кошулган 2 бул 5 литр. Кайсы идиштин көлөмү чоң? Ооба, самоордун көлөмү чоң. Келе сабак. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Суюктуктун түрлөрү менен таанышып, аларды туура өлчөгөндү үйрөндүңөр. Суюктукту өлчөө бирдиги литр экендигин жана аны кыскача L тамгасы менен белгилеп жазаарын билдиңер. Суюктуктун көлөмүн аныктап, салыштырып, маселе мисал чыгардыңар. Жана кызыктуу тапшырмаларды аткардыңар. Бүгүнкү сабагыбыз силер үчүн кызыктуу да жана пайдалуу болду деп ойлойм. Сабакта үйрөнгөнүңөрдү, билгениңерди
турмушта туура колдоно билүүнү унутпагыла. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта тургула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.